Assalamu alaikum. Туғандар, мен бүгін де сіздермен bir крутой усул жөнүндө сүйлөшкүм келет. Тагыраак айтканда, биздин жашообузга аябай зор таасири бар bir усул жөнүндө сүйлөшкүм келет. Караңыздар, биз кайсыдыр bir тасмада айтканбыз, адам бактылуулукка умтулуп жашайт. Аллах субханаху ва таала адамды ушундай бактылуулукка умтулуп жашаган зат кылып коюптур да. Бирок адам өзү ошо бактылуулукка умтулуп атканын дайым эле аңдай бербейт. Жана бир максатты койсо, ошол максатка жетсем бактылуу болом деп ойлойт экен. Бирок чындыгында ал максатка жетсе бактылуу болбойт экен. Ошол максатка кетип аткан жолдо бактылуулук бар экен, жараянда, процессте, жолдо. Ошол ишти аткарууда бактылуу болушу мүмкүн же бактысыз болушу мүмкүн. Ошол максаттын жолу ага бир жакшылык, мындай бир бакыт бериши мүмкүн же бербеши мүмкүн. Мына ушул бакыт берүүчү жолдор өтө кызык. Мына ушу тагыраак максатка барууда жолдо өтө кызык усулдар бар. Ошол усулдардын бири жөнүндө силер менен сүйлөшкүм келет. Билесиңер, бул өтө универсалдуу усул. Жана мына ушул усул адамды бактылуу кылбай койбойт экен. Эртең менен чыгасыз көчөгө, каяка барбаңыз, көчөгө чыгасыз, биринчи эле кыла турган ишиңиз, ишенбесеңиз эксперимент кылып көрүңүз. Биринчи эле кыла турган ишиңиз салам берүү. Тааныган, тааныбагандын бардыгына. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Мына мурчуюп турган, кабагын түйүп турган, жылмайып бараткан, бирден сүйлөшүп бараткан, койчу алдыңан чыккандын бардыгына сени түшүнсө, түшүнбөсө салам бере бериш керек экен. Ассаламу алейкум. Ой, кандай? Ассаламу алейкум. Ой, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Заправка кылып атабы, машинесин оңдоп атабы, эшигин шыпырып атабы, койчу ушу алдыңан чыккандын бардыгына. Эгерде машинеге кетип аткан болсоң, жаныңда пробкада туруп калдыбы, же светофордо туруп калдыбы, терезесин түшүрүп, жылмайып, ассаламу алейкум. Билесиңер, мына процесс сизге бактылуулук бермейинче койбойт экен. Мына жүрөгүңүздө бир тынчтык пайда болот экен, кадыржамдык. Ал салам берген күлбүрөдү сиз берип калдыңыз да саламды. Салам Аллах субханаху ва тааланын эң улуу ат сыпаттарынын бири. Мына ушуну сиз бирөөгө тилеп атасыз да. Саламдашуу бул өзү бир жөрөлгө, диний жөрөлгө, өзү чындыгында ритуал, дуа кылуу ритуалы да. Ассаламу алейкум. Бул мен сага тынчтыкты каалайм деген сөз маанисинде. Мен сага Аллахтын тынчтык сыпатын сага каалайм, тынчтык табиятын сага каалайм, кадыржамдык каалайм деп атабыз. Ошол сизди бактылуу кылбай койбойт экен. Эртең менен чыгасыз жолго, алхамдулилля, күн тийип турат, күн жамгыр жаап атат, кар жаап атат, ызгырын кандай болгон күндө да сиз тирүүсүз да, максатыңызга кетип атасыз. Көп адамдар максатына кеткен жок, бүгүн өлүп калган жок, жер астында. Сиз тирүүсүз, максатыңызга кетип атасыз. Мейли ал максатыңыз нан табыш болсун, мейли ал максатыңыз бирөөгө бир иш менен барыш болсун, кандай иш болгонуна карабай туруп, сиз бир максат менен чыктыңыз, жана ошол жолдо бактылуу болгуңуз келсе, салам берүүдөн баштаңыз. Универсал, крутой усулдардын бири. Бактылуу болмоюнча кайтпайсыз үйгө. Ассаламу алейкум.